Айыл өкмөт мага үй куруу үчүн жер бөлүп берген. Ал жерге үй куруп баштасам, бул жерде менин жерим деп кызыл китеп көтөрүп бирөө келди. Менде айыл өкмөттүн токтому бар. Ал сотко арыз берип, менин токтомуму жараксыз кылыптыр. Мен барып сотко арыз берсем, кабыл алып, бирок кайра баш тартам деп мага соттон кагаз берди. Адвокатка барсам, болбойт деп жатат. Эмне кылсам болот? Сиздин колуңузда токтом бар болгон болсо, сөзсүз түрдө аны кадастр мекемесине барып, мамлекеттик акт алышыңыз керек болчу. Ошол турак жай куруп баштаардан мурда сиз тиги мамлекеттик каттоо кызматынан мамлекеттик акт аласыз. Биз айтып жүргөн кызыл китеп берилиш керек болчу сизге. Сиз анысы жок, демек үй курууну баштаганыңыз өзү бир аз туура эмес болгон. Ал эми экинчиден сиздин токтомуңуз мыйзамсыз берилген болушу мүмкүн. Эгерде сот сиздин токтомуңузду, сиздин колуңуздагы токтомду жараксыз деп тапкан болсо, демек сиздин токтомду айыл өкмөтү, ошол жергиликтүү кеңеш мыйзамсыз, туура эмес чыгарган. Сот эмне үчүн туура жокко чыгарышы мүмкүн токтомду? Себеби бир эле жер тилкесине эки адамга менчик укугун берет. Бул мыйзамсыз. Бир жердин бир эле ээси болуш керек. Демек бул кандай болгон болушу мүмкүн? Ал тиги сиз айтып жаткан колунда токтому, колунда мамлекеттик актысы, ошол кызыл китеби бар адам сизден мурда ал токтомду алган. Ал өз укугунан пайдаланып, кадастр мекемесинен, демек, мамлекеттик актыны алган. Анын аракеттери бардыгы мыйзамдуу. Ал эми сизге кандайдыр бир жол менен колуңузга мыйзамсыз же болбосо башка бирөөнүн атында турган жерди сизге дагы токтом чыгарып берген болушу мүмкүн. Сот мындай учурда кийинки чыгарылган же болбосо мыйзамсыз чыгарылган токтомду жокко чыгарат. Мындай болгондон кийин, соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими болгондон кийин сиз кайрадан эмне деп доо арыз бердиңиз, бул сурооңузда көрсөткөн жоксуз. Бирок ошол эле эгерде башка мамлекеттик актыны же ошол эле ошол токтом боюнча сиз сотко берген болсоңуз, бул иш сотто каралган. Бул иш негизинен сотто каралып бүткөндүгүнө байланыштуу, бул иш кароосуз калтырылат деп сизге арызыңызды кайтарат. Кыймылсыз калтырып, иш ичиндеги материалдардын бардыгын сизге кайтарып берет. Эгерде сизде кандайдыр бир ошол соттун чечими каралып жатканда такыр мындай эске алынбаган жерлер болсо, же болбосо бир жаңы бир жагдайлар боло турган болсо, ошол соттун чечимин чыгарып жатканда сот билгенге мүмкүн эмес болгон жагдайлар болсо, такыр мына жаңы ачылып калган жагдайлар болсо, андай учурларда сиз жаңы ачылган жагдай боюнча доо арыз берсеңиз болот. Сиздин бул арызыңыз сотто каралат. Ал эми жөн гана сиздин доо арызыңыз бул иш негизинен каралып чечилгенине байланыштуу бул иш каралбайт. Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодекси 113 берени доону кабыл алуудан баш тартуу. Сот доону кабыл алуудан баш тартат эгерде доо административдик сот өндүрүшү тартибинде каралууга жатпаса, бир эле тараптардын ортосунда бир эле жүйө жөнүндө же ошол эле негиздер боюнча сот тарабынан чыгарылган соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими же болбосо иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө же доону өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө соттун аныктамасы бар болсо, доогер талаш тартышты чечүүнүн сотко чейинки мыйзамда белгиленген тартибин сактабаса жана ушундай тартипти колдонуу мүмкүнчүлүгү жоготулса, доону кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө судья жүйөлөнгөн аныктама кабыл алат. Ал сотко кайрылган учурдан тартып 5 күндүк мөөнөттө чыгарылууга тийиш. Аныктама доогерге ал берген документтерди кайра кайтаруу менен бир убакта тапшырылат же жиберилет. Доону кабыл алуудан баш тартуу доогерге ошол эле жүйө жөнүндө жана ошол эле негиздер боюнча жоопкерге доо менен сотко кайталап кайрылууга тоскоолдук кылат. Доону кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө соттун аныктамасына жекече даттануу берилиши мүмкүн.